Жасалма интеллект дарыгерлерге чечимди ылдам кабыл алууга жардам берет. Ак халатчан жасалма интеллект жаңы технологиялар Казакстанда жана дүйнө жүзүндө медицинаны кандайча өзгөрттү? Роботтар кыйла акылдуу болуп калышты. Алар жасалма интеллект менен интеграциялана башташты. Нейро тармактарды хирургияда, генетикада жана репродуктивдүү медицинада кандай колдонушат? Биздин жасалма интеллектибиз эмбриологторго имплантация эң жогорку мүмкүнчүлүгү бар эмбриондорго артыкчылык берүүгө жардам берет. Башкача айтканда, алар ар бир эмбриондун өнүгүүсүнө баа берет. Жасалма интеллект ал бардык тарапты изилдеп, оорулуу боюнча отчет берет. Баланча мутация табылды. Ушунча нускасы менен ага кандайдыр бир препараттар керек деп айтат. Дарты аныктоону машиналар аткарат, операцияларды роботтар жасашат. Ал эми компьютерлер болсо дарыгерлерге бейтапты кантип сактап калуу керектигин айтышат. Бир нече жыл мурун ушунун баары илимий фантастикадан сюжет сыяктуу угулчу. Бүгүн болсо ал айкындуулук. Жасалма интеллект медициналык тажрыйбанын бир бөлүгү болуп бара жатат. Операциялык бөлмөлөрдө, лабораторияларда, репродуктивдүү борборлордо жана криз сактоочу жайларында. Ал адамдарды алмаштыра албайт, бирок аларга көбүрөөк көрүүгө, так аткарууга жана тезирээк чечим кабыл алууга жардам берет. Жүрөк кан тамыр оорулары, анын ичинде инсульт дагы бар. Жер планетасында өлүмдүн негизги себептеринин ичинен биринчи орунда турат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму мына ушундай статистиканы айтып чыккан. Жыл сайын дүйнө жүзү боюнча инсульт 7 миллион адамдын өмүрүн алып кетет. Мээ кан айлануусунун кескен бузулуусуна чалдыккандардын 60% майып болуп калышат. Инсульт молодеет, наверное, за счет того, что очень много... Инсульт жашарып бара жатат. Алдагы жаштар арасында энергетикалык суусундуктарды көп колдонуудан, электрондук тамекилерди колдонуудан жана башкалардан улам болушу мүмкүн. Башкача айтканда, ошонун артынан жүрөк оору, кан тамырлар оорусу келип чыгууда. Ал болсо жаш бейтаптарда өнөкөт жүрөк жетишсиздигинен улам инсультка же инфарктка алып келүүдө. Инсульту или инфаркту из хронической сердечной недостаточности у молодых. Көптөгөн изилдөөлөр көрсөткөндөй, инсультту дарылоо канчалык эрте башталса, биз адистештирилген дарылоо жөнүндө сөз кылып жатабыз. Натыйжасы албетте ошончолук жакшы болот. Терапевтикалык терезе ал анчейин деле чоң эмес. Эгерде биз интервалдык тромболиз жөнүндө сөз кыла турган болсок, анда ал стандарттуу убакыт катары болжол менен 4,5 саатты түзөт. Эгерде механикалык тромбэктомия болсо 6 саатка чейин. Бирок кайрадан эле жада калса ошол убакыт аралыгында дарылоо канчалык эрте башталса, натыйжасы ошончолук жакшы болоорун биз түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан ар бир адамдын инсульт борборуна жеткиликтүүлүгүнүн болуусу абдан маанилүү. Казакстанда бир стандарт колдонууда 250 миң кишиге бир инсульт борбору. Орточо алганда ал 30 бейтапка ылайыкталган. На сегодняшний день у нас в Казахстане функционирует 80. Бүгүнкү күндө Казакстанда 83 инсульт борбору иштеп жатат. Бизде инсульт борборлору 3 деңгээлге бөлүнгөн. Башкача айтканда баштапкы, экинчи жана үчүнчү деңгээл. Вторичный и третий уровень. Инсульт непосредственно у нас лечится на втором и на третьем уровне. Инсульт бизде экинчи жана үчүнчү деңгээлде дарыланат. Анткени биз ошол адистештирилген инсульт борборлорунда бейтаптарга тромболитикалык терапия жана нейрохирургиялык жардам түрүндө спификация дарылоону көрсөтө алабыз. Мисалы, эндоваскулярдык нейрохирургия алар үчүнчү деңгээлдеги инсульт борборлорунда гана көрсөтүлөт. Башкача айтканда, уюштуруу жагынан алсак, биздин инсульт кызматын уюштуруу тутуму дүйнөлүк стандарттарга абдан окшоп кетет. Организация инсультной службы, она очень схожа с мировыми стандартами. Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жыл сайын 40 миңден ашуун адам инсультка кабылат. Инсульттардын аныктоо убактысын ылдамдатуу үчүн медициналык технологиялар чөйрөсүндөгү казакстандык стартап Серебра долбоорун түзүп чыккан. Мы решили создать наш Биз инновациялык технологиябызды жасалма интеллекттин жардамы менен түзүүнү чечтик. Ал дарыгерлерге мээнин ишемиялык жана геморрагиялык зыяндаган аймагын бир нече мүнөттүн ичинде аныктоого жардам берет. Биздин чечимибиздин жардамы менен Казакстандын дарыгерлери бүгүнкү күндө бейтап ооруканага түшкөндөн кийин 2-3 мүнөттүн ичинде мээге инсультту аныктоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Поступает в больницу.
Алгоритм компьютердик томографиянын жардамы менен алынган мээнин сүрөттөрүн талдайт жана дарыгердин көзүнө көрүнө бербеген өзгөрүүлөрдү аныктоого жардам берет. Технология мээнин псевдо ден соолук сүрөттөлүшүн жаратып, анын кооптуу өзгөрүүлөр кайда орун алганын көрсөтүү үчүн анын айкыны менен салыштырат. Бұл церебра қосымшасының біз үшін, дәрігерлер үшін пайдасы өте көп деп айта аламын. Себебі біздің жұмысымызда Серебра тиркемеси биз дарыгерлер үчүн абдан пайдалуу деп ишенимди айта алам. Ал биздин ишибиздин ылдамдыгын жогорулатат. Инсультка шектелген бейтапты тез жардам кызматы алып келгенде, аны тез арада мээнин сүрөтүн алуу үчүн томографияга жөнөтүшөт. Андан кийин биз КТ маалыматтарын Серебра колдомосуна жүктөйбүз. жасап болғаннан кейін біз телефон қосымшасы арқылы әр қайсы врачта церебра қосымшасы орнатылған. Сол қосымшаны аша отырып, Биздин бөлүмдүн бардык дарыгерлери аны смартфонуна орнотуп алышкан. Тиркеменин жардамы менен мээнин кайсыл жеринде өзгөрүүлөр бар экенин, инсульт, ишемиялык зонасын аныктап алабыз. Ар бир дарыгер ал ошол учурда үйүндө болсо дагы тиркеме аркылуу бейтаптын мээсинин томографиясына кирип, анын абалына баа берип, дарылоо тактикасын аныктай алат. Серебра ыңгайлуу тиркеме. Биз аны колдонууну бат эле өздөштүрүп алдык. тактикаларымен бөлісіп, тағайындаулар айтылып отырады. Қолдану өте оңай болды, тез үйреніп кеттік. Сегодня мы провели Бүгүнкү күндө биз Казакстандын 50дөн ашык ооруканаларында пилоттук сыноолорубузду өткөрдүк. Жана жыйынтык абдан жакшы. Дарыгерлер бизди колдоп, ооба, чынында эле Серебра бул биздин жумушубузду тезирээк жана жакшыраак аткарууга мүмкүндүк берген сонун шайман деп айтышат. позволяет нам проводить работу более быстро, более качественно. Наше решение Церебра, оно адаптировано. Биздин Серебра чечимибиз толугу менен казакстандык контентке ылайыкташтырылган жана биздин дарыгерлерге МРТ аппараттарынын деңгээлинде тереңирээк изилдөө жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Биздин чечим ошондой эле чакан шаарларда иштөөгө мүмкүндүк берет. Мисалы, интернет менен көйгөйлөр бар, маалыматтарды берүүнүн сапаты дайыма эле ылдам боло бербейт. С интернетом. И качество передачи данных не всегда является очень быстрым. Бүгүнкү күндө Серебра Казакстанда кеңири колдонулат жана ошондой эле эл аралык рынокко чыгууда, анын ичинде Өзбекстанга, Сауд Арабиясына жана АКШга. Ошонун өзү Борбордук Азияда жаралган инновациялар дүйнөлүк медицинаны кандай өзгөртө аларын көрсөтүп турган үлгү. Конечно, помимо Албетте, КТдан мээни изилдөөдөн тышкары биз дал медициналык технологияларды, анын ичинде ар кандай оорулардын түрлөрүн, шишиктерди, онкологияны жана башкаларды камтоону каалап туруудабыз. Жана келечекте алардын бардыгында ийгиликке жетебиз деп ишенебиз. Андан тышкары келечекте Казакстанда жасалма интеллект тармагында, медициналык технологиялар тармагында мындай долбоорлор андан да көп болот деп үмүттөнөбүз. технологий станет еще больше. Жасалма интеллект невропатологду, радиологду алмаштырбай турганын түшүнүшүбүз керек. Бирок кандай болгон күндө дагы ал өз жардамын берүүдө. Ал эми инсульттун диагностикасы жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул жерде дагы нейровизуалдык изилдөөлөр жөнүндө сөз болууда. Анткени көйгөйлөрдүн бири бардык өлкөлөрдө радиологдор жетишпейт жана изилдөөлөр масштабтуу болуп бара жатат. Башкача айтканда, компьютердик томография гана эмес, КТ ангиографиясын аткарылууга тийиш. Ал эми айрым учурларда КТ перфузияларды аткаруу сунушталат. Ал анда канча көп изилдөө. Бул радиологко дагы олуттуу жүк болот. Конечно, искусственный интеллект в этом случае может помогать, потому что он может... Албетте, ал учурда жасалма интеллект жардам бере алат. Анткени ал радиологдун катышуусусуз компьютердик томографияда же магниттик резонанста өзгөрүүлөр болгон бейтаптарды тез аныктай алат. Ал ошондой эле аларды сапаттык жактан гана эмес, сандык жактан да баалай алат жана ошонун негизинде невропатолог дарылоонун тигил же булыкмасын колдонуу боюнча чечимди тез кабыл алат. Невролог может понимать более быстрее может принимать решение о применении одного или другого метода лечения. Жасалма интеллекттин аркасында азыр дарт аныктоонун, операцияларды мерчемдөөнүн жана жүзөгө ашыруунун жаңы ыкмаларын колдонууга болот. Мисалы, Казакстанда роботтоштурулган хирургияны 2018-жылы ишке киргизишкен жана тажрыйбада колдонуу башташкан. Болгону бир нече жылдын эле хирург роботтор операциялык бөлмөлөрдөгү дарыгерлердин ишенимдүү жардамчыларына айланышкан. Жасалма интеллект адамдарга жана роботторго дагы кылдаттык менен иш алып барууга да жардам берүүдө. На сегодняшний день роботы стали более умные. Они начали интегрировать. Бүгүнкү күндө роботтор кыйла акылдуу болуп, алар жасалма интеллект менен интеграциялана башташты. Ал эми бүгүнкү күндө аткарылып жаткан бир катар кыймылдар виртуалдык жардамчы менен толукталууда. Андан улам иш дагы барган сайын так болуп баратат. Бул биринчи нерсе. И работа становится все четче и четче. Это первое. Второе.
В общем, хирургическая техника начала развиваться, и она позволяет... Экинчиден хирургиялык технология өнүгө баштады. Ал КТ, МРТ, УЗИ сүрөттөрүнүн система менен интеграциялануусуна мүмкүндүк берет. Ушул жагынан алганда роботтар артыкчылыкка ээ. Ал эми операция жасоо учурунда хирург ал кайсы багытта аракеттенип жаткандыгы боюнча кошумча маалыматтарга ээ болот. Ал процедураны кыйла коопсуз кылат. Это делает процедуру наиболее безопасной. Жасалма интеллект репродуктивдүү медицинага да ишенимдүү түрдө кире алды. Бүгүнкү күндө ал эмбриологторго экстракорпоралдык уруктандыруунун ар бир баскычында жардам берип келет. После того, как мы провели оплодотворение, мы помещаем их в специализированные инкубаторы. Биз уруктандыргандан кийин алардын андан аркы өнүгүшүн байкоо жүргүзө алган адистештирилген инкубаторлорго жайгаштырабыз. Алар жаңы муундагы инкубаторлор. Бул жерде эмбриондун 1-күндөн тартып 5-күнгө чейинки өнүгүүсүн көрүүгө мүмкүндүк берген жасалма интеллект бар. Биз жумуртканы кантип жайгаштырганыбызды жана эмбриондун жумурткасынын бластоцисс алганга чейин андан ары бөлүнүшүн көрө алабыз. Андан ары биздин жасалма интеллектибиз эмбриологторго имплантацияга эң жогорку мүмкүнчүлүккө ээ болгон эмбриондорго артыкчылык берүүгө жардам берет. Башкача айтканда, ал ар бир эмбриондун өнүгүүсүнө баа берип, кайсы эмбриондун бала жаралуусунун эң жогорку мүмкүнчүлүгү бар экендигин айтып турат. Какие эмбрионы имеют наивысший шанс для того, чтобы получить ребенка. Эгерде жубайлар кош бойлуулукту кийинкиге калдырууну чечишсе, эмбриондорду жана жумурткаларды тоңдуруп коюуга болот. Аларды Цельсий боюнча -196 градус температурасында дивардын идиштеринде крио сактоо жайларында сакташат. Мына ушул процессте да адамга жасалма интеллект жардамга келет. Суткасына 24 саат аралыгында жасалма интеллект крио контейнерлердин абалын белгилеп, температуранын кичинели өйдө төмөн болушун, азоттун деңгээлинин аба кирбей тургандыгын каттайт. Эгерде бир нерсе норма чегинен чыгып кетсе, система дароо адистерге айгай белгисин жөнөтөт. Жасалма интеллекти врач-генетиктер да өз тажрыйбасында кеңири колдонуп келишет. Мисалга алсак, NGS технологиясы геномду секвенерлөө жолу менен анын кант диабетине, бронхиалдык астмага, жүрөк ооруларына, кан тамыр ооруларына жана онкологияга ыктуулукту аныктоого мүмкүндүк берет. Дарыгерлердин айтымында алдагы жашоону бир нече жылга алдын ала айтууга жардам берет. Секвенирование помогает уже там все там. Секвенерлөө жардам берет. Ал жакта баары, андан адам РНКны бөлүп чыгуу, китепканаларды даярдоо жана ошондой секвенатор ишке киргизилет. Ал өзүн талдайт. Бизде өзүбүздүн серверибиз бар. Биз ошол реагенттерди сатып алганыбызда бизде дүйнөдөгү европалык жана америкалык 4 китепканага кирүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол эле учурда ал жакта биз өзүбүз издебейбиз. Программанын өзү жасалма интеллект бардык жерди чукуп чыгып, акыры бир жумадан кийин ошол бейтап боюнча отчет берет. Баланча мутация табылды. Ушунун нускасы менен ага кандайдыр бир препараттар керек деп айтат. Уже такая-то мутация, столько-то копий, ему нужно вот такие препараты, понимаете, да? Жасалма интеллект ортопедияда да активдүү колдонулат. Жардамчы жасалма интеллект КТР, МРТ жана рентген сүрөттөрүн жогорку тактык менен чечмелейт. Ошондой эле роботтоштурулган системаларды башкарууга алат. С 2024 года в страну завезен. 2024 жылдан бери өлкөгө роботтоштурулган система алынып келинген. Ал Мако колу деп аталат. Ошондон тартып биз операциянын ушул түрүн жасап келебиз. Ал операциянын артыкчылыгы эмнеде? Роботту колдонуу учурунда операцияны кандай мерчемдесек ошондой аткарабыз. Башкача айтканда, системанын өзү ката кетирүүгө же берилген мерчемден четтөөбүзгө жол бербейт. Башкача айтканда, биз кандай эсептесек ошондой кылабыз. Нары бери 1 миллиметрге да четтеп кете албайбыз. Ни миллиметра в сторону. И искусственный интеллект, он широко применяется, но проблема искусственного... Жасалма интеллект ал кеңири колдонулуп келет. Бирок жасалма интеллекттин көйгөйү негизинен дүйнөдөгүдөй эле. Бизде дагы ал толугу менен диагностика жагынан анын толук коопсуздугу далилденген эмес. Башкача айтканда, кайсыл болбосун технология адамдын контролдогу жок болсо, ал каталардын белгилүү бир пайызын көрсөтөт. Бизде медицинада болсо ошол калпыстык. Өзүңөр деле билесиңер, адамдын өмүрүн кыйып коет. В медицине это ошибка, вы сами понимаете, стоит жизни человека. Жасалма интеллект дарыгердин ордун баса албайт, ал сезбейт, боор оорубайт, адамдын ордуна чечим кабыл албайт. Бирок санариптештирүү доорунда жасалма интеллект анын ишенимдүү жардамчысына айланууда. Дарт аныктоону ылдамдатат, ката кетирүү тобокелдиктерин төмөндөтөт. Мындай технологиялар азыркы медицинанын бир бөлүгү болуп калган жана дарыгерлер менен биргеликте адамдардын өмүрүн сактап калуу жагында иш алып барышат.